Сен мына ушул Кыргызстандагы дагы бир баягы түгөй издеген долбоорго катышканыңды билип калдык. Бул жөн эле баягы хайп болоюн, хит болоюн деп эле катыштың белечи? Чын эле түгөй издеп ошол жака бардың беле? Ал жака таанытыш үчүн эмес. Биринчиден мен негизи ал жакта дагы дос балам ведущий болуп калган биздин айылдан. Анан ошонун чакыруусу менен мен негизи куттуктап баргам. Ал проекттин бир акыркы выпустарына барып калгам. 7-6 сезонуна барып, эң акыркы выпускуна ошо куттуктап, ырдап чыгып туруп эле анан ошолор сүйлөп эле кал да, мындай болду, тигиндей болду деп. Буга чейин ойлочумун мен деле бул сценарий менен балким түзүлгөн эмелер, жөн эле актерлор ойной берет депчи. Анан ал жакта катыш деп отургузуп коюшту мени биринчичи ырдагандан кийин. Ооба. Демек, жүрөгүңдүн ээсин чын эле издеп баргансың. Биринчи ырдап баргам. Ырдап баргансың. Негизи анан жүрөгүмдүн ээсин да издеп жүргөнүм дагы чын. Ал жагында эч кандай жаңылыктарым жок. Мисалы үчүн бойдогу эле мен үйлөнгөн дагы эмесмин. Адамдын өзүнүн бактысын табуу үчүн, бактысы үчүн күрөшүү үчүн укугу бар деп ойлойм да. Кандай гана майдан болбосун, кандай гана жер болбосун, ар бир киши өзүнүн бактысы үчүн күрөшүп көрүш керек. Ошентип мен да ошол жерден күрөшөйүн деп чечтим да.